Курулушта иштеп 100 000 сомдон ашуун маяны алууга мүмкүн. Ийгилик Калайдинов алардын бири. Буга чейин ал Москвада көп жыл эмгектенген. 2 жылдан бери мамлекеттик ипотекалык компания куруп жаткан объектилердин биринде иштейт. Бул жерден тапкан маянасына жер тилкесин сатып алууга жетишкен. Иштеп баштагандан бери жер алдым, машина алдым. Айлык маянасы жакшы, иштеген ишиңе жараша аласың да. Ишибизге ошону квадрат метрин эсептелинет да. Мисалы, ал жакта деле ошондой эсептелинчи, салыштырмалуу эми азыраак эле болушу мүмкүн. Бир аз агранцияда кымбат болушу мүмкүн, бирок аны жана документ, квартира бересиң, тамак ашка бересиң, проживание, транспорт да. А бу жерде өзүң мекениңде каалагандай жүрөсүң да. Ата-энең жанында, бир туугандарың, семьяң, үй бүлөң, эң главный келинчегиң үйдө баягы ысык тамагын күтүп турган жакшы да. Курулушу жүрүп жаткан Мурас турак-жай комплексине Ийгилик Калайдинов сындуу 300гө жакын жумушчу керек. Учурда 25 блокто иш кызуу жүрүүдө. Бетондоо иштеринде эле кеминде 600-700гө жакын куруучу эмгектенүүдө. Дагы миңдеген жумушчу талап кылынат. Отделка жасаган, кирпич урган, шыбакты билген, сварканы билген. Биздин сварка жумуштун өзүнө эле ошо 300 сварщик керек. Себеби дегенде бүтүндөй ана кладканы жасаганда, газоблокторду жасаганда ошого сварщиктер атайын уголоктон усиление жасап кетет. Ошол уголокторго анан кийин жанагындай кладкаларды жасайбыз. Бизге 300-400 сварщик керек. Ушу эле мына ушул эле менин объектимде. Ал эми калган жактарга канчалаган неме кетет, аны көрүнүп эле турат азыркы убакта. Ушундай эле 500гө жакын автобус айдоочулары үчүн бош жумуш орду бар. Быйыл 300гө жакын жаңы автобус келет. Мындан 4 жыл мурда алардын айлык акысы 15-20 000 сомду гана түзүп келсе, учурда 50-55 000 сомдон жогору алышат. Биздин болгон талап 3 жылдан кем эмес стаж болуш керек. Бизге келгенден кийин биз БД класстарды ачып койгонбуз. Ал жерден тесттерден өтөт. Анан авто симулятор класс ачканбыз. Ал жерден дагы стажировкадан өтүп туруп, жалпысынан ушул эмгек китепчесине жараша 50 сааттан 200 саатка чейин стажировкадан өткөзөбүз. Ошондон кийин гана биздин насаатчылар бул айдоочу жарайт дегенден кийин гана биз автобустарга доступ беребиз. Сынактан өтүп Нурэлес Ороков 1 жылдан бери автобус айдайт. Ал чет өлкөдө 15 жылдан ашык иштеген. Кыргызстанда да айдоочуларга жакшы шарт түзүлүп жатканын белгиледи. Таза тыккан атайын формадан баштап бардык шарт каралган. Айлык маянасы да жогору. Ошо Россия, Москва, Питерге салыштырмалуу биякта деле ошондой эле келатат. Мисалы үчүн графиктериң кааласаң өзүңө ылайыктап график түзүп алсаң болот. 1-1 иштесең болот, 1-2 иштесең болот, 2-2 иштесең болот. Эми баягы кыргыз эли аз иштеп көп алгысы келет. Наоборот, бу жерде көп иштеп көп аласың. Көп иштесең көп аласың да. Мисалы үчүн 15 күн иштесең 50 000 айлык. Андан дагы кошуп 1-2 күн, 3 күн кошсоң деле кошулат айлык. 70-80ге чыгат. Плюс ошо күнүңкүсү бар, ошо менен тияктыкындай эле болуп калат да. Мисалы үчүн условиялар деле өздөрү жасайт. Автобустар жаңы, гарантиясы бар, кытайлар өздөрү карайт. Борбор каланын мэриясы башка муниципалдык ишканаларга да кызматкерлер талап кылынаарын белгилейт. Айдоочуларды жумушка кабыл алабыз. Менен бияктар Бишкек асфальт сервис ишканасында жол куруучуларды ишке чакырабыз. Ошондой эле сезондук жумуш деген түшүнүк бар. Бишкек жашыл курулуш ишканасында жай мезгили келгенден кийин бизде парктарды, газондорду караганга, бакканга жумушчулар талап кылынат. Бишкек шаардык транспорт муниципалдык ишканасына 500дөн кем эмес айдоочу талап кылынат. Орточо эмгек айлык акы 50-55 000 сомдон жогору. Ал эми Бишкек жашыл курулуш муниципалдык ишканасына 300дөн ашык жумушчу керек. Айлык акысы 25 000 сомдон 40 000 сомго чейин. Тазалык муниципалдык ишканасында 241 бош орун бар. Маянасы 15 000 сомдон 35 000 сомго чейин. Бишкек асфальт сервис муниципалдык ишканасынын асфальт цехине 92 жумушчу керек. Айлыгы 25 000ден 50 000 сомго чейин. Мындан тышкары республика боюнча мамлекеттик органдарда 918, муниципалдык мекемелерде 250 бош орун бар. Жалпы өлкө боюнча 17 000ден ашык кызматкер болсо, муниципалитеттерде 4800 кызматкер иштейт. Мамлекеттик жарандык жана муниципалдык кызматка кирүү үчүн алгачкы бул ушул конкурс жарыялаган орган, мекеме өзү конкурс жарыялайт. Ал конкурска ошол документтерин
жаран барып тапшырыш керек. Тапшыргандан кийин ошо документтери туура ылайык келсе, талаптарга туура келсе, ар бир госоргандан өзүнүн квалификациялык талаптары бар. Ар бир госорганда жана топтор бар, кенже, улук жана жогорку топ. Ар бир топко өзүнүн талаптары бар. Адистер жана жумушчулар бардык тармактарда жетишсиздиги байкалууда. Быйыл дагы өлкө боюнча 128 ишкана ачылып, жумуш орундары түзүлөт. Мындан сырткары соц объекттер ачылып, анда педагогдор, медицина кызматкерлери жана жеңил өнөр жай кызматкерлери талап кылынат. Иният Эргешева, Мирлан Жаныбеков, ЛТР Бишкек.